Саламатсыздарбы ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен Москва кабарлары менен тааныштырабыз. Азия Микс командасы Москвадагы КВНдин 60 жылдык юбилейине катышты. Шайырлар жана тапкычтар клубунун юбилейлик оюну эң таанымал командаларды чогулткан. Арасында мурда кубокту уткандар жана чемпион болгондор бар. Иш-чара 23 ноябрда Москвадагы Крок Сити Холл концерттик залында өттү. Калыстар тобуна Россиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков, музыкант, саясатчы Сергей Шнуров, биринчи каналдын башкы директору Константин Эрнст, режиссер жана алып баруучу Юлия Гусман, Россиянын эл артисти Геннадий Хазанов жана актриса Юлия Пересильд кирген. Бишкектин командасынын курамында Элдияр Кененсаров жана иниси Эрмек Кененсаров, Камила Абдил, Сергей Душимов, Азамат Токтосунов, Азамат Уланов жана башкалар ойногон. Оюн 27 ноябрь күнү Россиянын биринчи каналынан көрсөтүлдү. Эске сала кетсек, КВН 1961 жылдын 8 ноябрынан бери көрсөтүлүп келет. Москва метросунун жүргүнчүлөрү көбүнчө Өзбекстан, Армения, Кыргызстан, Беларусь жана Словенияга телефон чалышат. Маалыматка караганда, роуминг аркылуу эл аралык чалуулардын 90% дал ушул мамлекеттерге туура келет. Уюлдук байланыш кызматын пайдалангандар көбүн эсе Өзбекстан, Армения, Кыргызстан, Беларусь жана Словенияга чалышат. Алыскы чет өлкөлөр тууралуу айта турган болсок, метродо жүргөндөр Болгария, Греция, Италия, Туркия, Кипр сыяктуу өлкөлөрдөгү жакындары менен байланышат деп айтылат билдирүүдө. Метро жүргүнчүлөрү Россиянын ичинен кимдир бирөө менен байланышса, сөз орто эсеп менен 1,5 мүнөткө созулат. Ал эми КМШ өлкөлөрүнө чалгандар 35 секундтун тегерегинде гана сүйлөшөт. Москванын чок ортосунда жол таңдабастын айдоочусу кыргызстандык таксист менен жаңжалдаша кетип ок атып жиберди. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги билдирди. Россиянын ЖМКлары окуя чоң Грузин көчөсүндө болгонун жазууда. Алдын ала маалымат боюнча таксист оң тарапта авариялык жарыкты жандырып турган. Ал жүргүнчүнү күтүп турушу мүмкүн экен айтылууда. Мындан улам экөө айтыша кеткен. Натыйжада жол таңдабастын айдоочусу тапанча менен таксистти көздөй бир нече ирет ок чыгарган. Окуя болгон жерден айдоочу из жашырып кеткен айтылууда. Алдын ала маалыматка караганда, ал травматикалык курал колдонгон. Элчилик таксист Кыргызстандын 23 жаштагы Алмамбет Абдрахманов аттуу жаран экенин билдирди. Мекендеш окуя болгондон кийин ооруканага жаткырылган. Аталган маселе элчиликтин көзөмөлүнө алынды. Кыргызстандын жаранына тиешелүү консулдук жардам берилет деп жазылат релизде. Шектүүгө карата курал колдонуу менен бейбаштык кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал РЕН-ТВ телеканалы жол таңдабастын айдоочусу Дмитрий Махалов экенин билдирди. Ал 2009 жылы уурулук ишине фигурант катары соттолгону белгиленет. 2 жыл мурун да жаңжалга аралашкан айтылат. Москвадан сүйлөйбүз долбоорунун бул жолку каарманы жогорку окуу жайдагы окуусун таштап, Москвага барып иштеп, азыркы учурда онлайн жумуш аркылуу көптөгөн ийгиликтерди багындырып жаткан Жаныбек кызы Гулера менен маектешмекчибиз. Менин атым Гулера. 2014 жылы Москвага келгенмин. Москва Манас университетин бүтүрүп, аяктап. Жок, бүтүрбөй туруп таштап келгем. Я просто волнуюсь. Өзүм түрк лицейди бүтүрүп, Манаска тапшырганмын. Туристический факультетте. Просто Кыргызстанда туризм өнүкпөгөндүктөн, өнүкпөгөн өлкөдө кандай иштеймин деп аябай ойлонуп, Москвага келип Москвада 60-70 миң табам деп кыйын болуп келгем. Университетти таштаган кыз, дипломсуз, типографияларда разнорабочий болуп иштедим, ночто, анан официант болуп иштедим, 14 саат на ногах. Негизи эле онлайн жумушка чейин, Вайлберске чейин эл катары эле жумуш кылганмын да. Орустардын колунда ар кандай жумуштарда иштегенмин. Бир күнү ошол өнүккөн онлайн дүйнөсүн байкап, орус блогер кыздан курс сатып алгам, SMM курс, SMM таргет боюнча. Анан ошол алгач клиенттеримди таап 30 миң, 40 миң кирешеге чыгып, акырындап иштеп, Кудайга шүгүр, апам экөөбүз орто жолдо 2016 жылы Food City деген мировой чоң базар бар Москвада. Ошол жерде точка ачканбыз. Негизи апам аябай кыйын аял, мен өзүм атасыз тарбиялаган. Мени мага дагы ата дагы апа дагы болгон да. Бул жашоодо эң чоң байлыгым бул менин апам да. Апама жардам берип жүрүп, түнү мисалы SMM таргет онлайн жумуш кылсам, күндүзү базарда соода кылып кыйналып жүргөм.
кийин апам өзүнө продавец алып мени базардан бошотуп мен СММ агентство ачып негиздеп 5-6 клиент менен жардамчы кызым менен 150-200 миң киришеге таап жүргөн болчумун Wildberriesке чейин. Азыр деле кардарларым жазып калышат, Гулера СММ таргет кызматын керек, сотрудничество улантайлы депчи. Жардамчы кыз алып жакшы улантам деп пландап жатам, бирок Wildberriesке кызыгып, ушу 2021-жылы онлайн продажага кызыгып, аябай кыйын болду да, кыйын болуп сезилди башындачы. Кантип товар сатам, кандай тандайм, товарым жакшы өтпөй калсачы, башым каттыган. Аябай курстарды издедим. Инстаграмга кирсем эле Wildberries, Ютубка кирсем эле Wildberries, Кудай сигнал бере берди, аябай. Ошентип жүрүп. Ошондо азыр онлайн кандай товарлар сатасыз? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Мен азыр Wildberriesте кийим кече сатамын. Свитер, рубашка, ар кандай брюки. Бул жерде Садовод деген базар бар Москвада. Ошол жерден алып сатып баштадым өзүм башында. 30 миң менен баштаганмын. Күзгө ушундай жакшы шымдар, анан ага чейин ошол жайында киргизгенмин. Ошол жарым жыл болуп калды орто эсеп менен рубашкаларды киргизип баштаганмын. Ошолор менен киргизип, азыр Садоводдон алган товарды Кытайдан заказ бергенди үйрөнүп, Кытайдан заказ бергенди дагы азыр окуучуларыбызга дагы үйрөтөбүз. Окуучулар дагы алып келишет. Кытайдан заказ берип жатам. 2 эсе, 3 эсе арзан болуп жатат. Еще качествосы аябай жакшы да. Просто Кытайдан заказ беришти билиш керек да. Анан ошо башында окууңузду таштап, андан кийин ошо Орусияга кеткен экенсиз, анан үйдөгүлөр каршы болуп, жок окууң булант дегендер болду. Анан бар болуп өкүнгөн учурлар болгон жокпу? Окуумду таштап келе бердим, келип окуй берсем болмок деген. Окуй берсем болмок деп аябай өкүнгөнмүн, себеби Манас университети бул мен бюджетке өткөнмүн ещечү. Мага стипендия берип аябай жакшы, өзүңөр билгендей эле Түрк лицейде жакшы окутат го. Контракт дагы кымбат болгондуктан апам кыйналып өзү Москвада иштеп, контрактты төлөгөндүктөн дагы мен буга мугалим эстеп калам да, мугалимибиз айтат болчу, эмнеге силер чоң контракт төлөп алып окубайсыңар, давайте окугула деген ошону мээме туюп алып, аябай түнү күнү окуганмын да. Анан кандай десем, Москвага келгенде эме болду да, ожидание реальность болду да. Өзүмдү аябай түрк лицейдик деп сезип, бул жакта английский билем, түркчө билем деп эме болсам, диплом барбы, там эме деп сураса, документация десе, духум түшүп, аябай чүнчүп кеткен убактарым да болгон, аябай. Ночко барганда дагы, мисалы, типографияда разнорабочий болуп, кара жумушка ишке киргенде, ночко кетип атып, апам экөөбүз сүйлөшкөндө, апам бас ночко барабыз десе, барып иштеп, анан кийин мама биз каерде уктайбыз депчи сураганымда, биз уктабайбыз, эртең мененге чейин иштейбиз десе, кандайча деп аябай таң калып, иштеп, кыйналып ушунчалык эме Манас университетин таштаганыма өкүнгөнмүн. Бүтүрүп кое бербейминби депчи, бирок Москва ушунчалык адамды тарбиялап койду, мен чоң сабак алдым да. Ушинтип көп жумуштарда иштедим. Ал эми ушул өзүңүздүн тажрыйбаңыз боюнча азыркы жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Окугула, бүтүргүлө деппи же мындай эртерээк иштеп баштаса, эртерээк жакшы деп ойлойсузбу? Мен высшее образование сөзсүз түрдө керек экен. Себеби высшее образование жок, сени признавать этпейби же мен өзүм ушундай окууга аябай эме кылгандыктан өкүнгөнүмөнбү? Мен совет бермекчимин, башынан эле практика түрүндө уже иштеп баштагыла да. То есть официант болуп туруп, анан окуп, башка тармакта окуп, анан башка тармакта иштеп эмес, бир тармакта алып кеткиле да. Мисалы, бир тармакта окуп жатсаңар, ошол тармакта окуганы, иштегени дагы аракет кылыш керек да. Стажер болуп, бекер иштесеңер да бекер иштеп, мээңерди, мозгиңерди кылат, там жини келип
келет, аябай адамдар урушат, бирок ошого дагы чыдап иштеш керек. Иштеп бекерге да башында иштеп, анан стажер болуп акырындап, конечно, айлыкка жетесиңер. Окуу учурунда эле уже жумуш аткарып баштагыла. Себеби окуу бул башка, теория экен да, жөн эле теория, а практикада уже кыйналып каласың да. Ооба, туура айтасыз. Ал эми өзүңүздүн мындай пландарыңыз кандай? Ушу окууга эч убакта кеч эмес деп коет го, дагы бир жогорку билим алсам деген ойлор барбы? Ошону мен айтайын деп калдым эле. Жогору билим алыш үчүн мен атайын 25 жашка чыксам дагы ошо Манасты таштап койгонум аябай баардыгы, даже мен Түрк лицейде классташтарым билет, мен 5 жылга жоголуп кеткенмин да. Ошо 2014-жылы жоголуп, ошо вообще связьдан дагы жоголуп кеткенмин. Элестеткиле, вообще эч ким менен Орусияга кеткенден кийин, Москвага келгенде депрессияга түшүп, ушунчалык жанагы Түрк лицейде ушунчалык бизди жогорку деңгээлде окутуп, мындай биздин кыялдарыбызды чоң кылат экен да, мындай башкага чоңго умтулганды үйрөтөт экен да. Анан мен чындыгында уялганмын. Ошо Москвада жөн эле иштеп жатам, кара жумушта официант болуп деп айта албай, эч ким менен сүйлөшпөй, сүрөткө да түшпөй, соцсеттерге, соц тармактарга да кирбей, вообще жоголуп кеткенмин. Мени издешип, аябай чалышып, эмне болду деп издеген менин подружкаларым бар, классташтарым. Өзлөрү дагы айтат, аябай көп катарда келген, эмнеге сен тирүүсүңбү, эмне болдуң депчи. Кийин ошо 2019-жылы кой мен окуйн деп, ошо 5-6 жылдан кийин уже мен азыр Синергия университетте окуймун, заочно, интернет маркетинг. Ошо мен туура эмес факультетти тандап алып, өзүмдү ушундай эме алган экенмин да. Азыр өзүмө жаккан ушул интернет маркетинг, азыр маркетинг өнүгүп атканына жараша мен ошол онлайн продажага дагы тиешелүү, SMM таргетке дагы тиешелүү, блогерлик жактан дагы тиешелүү, Instagram баардыгына жардам бере турган интернет маркетинг факультетинде азыр окуймун, 2-курста. Ошол эч качан кеч эмес. Ооба. Эч качан кеч эмес, окуш керек. Биздин жаштарга да бир өтө сонун бир мотивациялуу окшойт. Анда бир сизге эркин микрофон берели, мүмкүн элге сагынычыңыз бар, саламдарыңыз бар болсо жеткире алсаңыз болот. Ким, кайсыл элге? Кыргызстанга, ооба. Кыргызстанга барганга аябай көп убакыт эле жок болуп атат да. Ошого азыр баргым келет, аябайчы. Кыргызстанды өнүктүргүм келет. Ошол сагынам аябай. Канча жылдан бери барбай жүрөмүн. Буйруса менин пландарымда ошо Вайлберриске азыркы учурда жакшы, Кудайга шүгүр, бир айда 1 миллион соода болот. Бирок мен чужой брендти, бирөөнүн башкалардын, мисалы Кытайдын же российский бир кийимдерди сатамын да. Кыргыздардын кийимдерин саткым келет. Кыргыздардын текстили аябай өнүккөн. Барып, Кудай кааласа, цехтер менен сүйлөшүп, сагынычымды жаямын. Дордойго дагы барып, көп жакшы, таланттуу биздин тигүүчүлөр бар, швейный цехтери бар, адамдар бар. Ошолорго барып жардам беремин даже да. Азыркы учурда биз команда болуп окутуп жатабыз. Окутуп ошол курста бардыгы сурашат да, кандай жардам бер депчи. Жакын арада ошол азыр мен деле силерге жөнөтөмүн го. Сводка деп коет, ал сооданын обороту. Менин окуучум 1 миллион 700 миңге чыгыптыр да. Ушул азыр декабрь айы уже 1 миллион 700гө чыкты да. Ал просто новогодний кийим саткандыктан, новогодний платье саткандыктан резко көтөрүлдү. Бирок бул жерде аябай рахмат айтып жатат, ыраазы болуп, ушул берген билимиңе рахмат депчи, жардам берип, ушундай сопровождение кылып дагы азыр башкаларга да жардам берип жүрөм, ишкерлерге, Вайлберриске кирип соода кылган.